Аманбаева Манас көчөсүнүн кесилишинен пешеходдон кызымды машина сүзүп качып кетти. Качып кеткен. Ал сүзүп кеткен киши деген ушу Балыкчы шаарынын роодун начальниги экен, Бектур Казакыч деген. Азыркыга чейин жок, ал мас болуп алып бир жерде жашынып жатат. Анан өзүнүн сопсо болгон инисин жиберип койду экспертизага. Кызым болсо аябай оор акыбалда реанимацияда жатат. Балыкчы шаарындагы Жумгалбек Аманбаев жана Манас көчөлөрүнүн кесилишинде 12 жаштагы окуучу кызды автоунаа сүзүп качып кеткен. Бул иш боюнча Балыкчы шаардык прокуратурасы жана Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан дагы иш козголуп, тергөө иштери уланууда. Акунова Фатима деген кызымды мектеп качып баратканда аркасынан кубалап барып мас абалда жана машинанын сүзүп кеткен жана бул жактын начальниги. Анан ошо ойдон жок ал деген сүзүп кетип, кызымды да больницага алып келип койсо да жакшы болмок экен. Мен мынчалыкка чейин барбайт болчумун. Ал ит сүзгөнсө эле да итти да сүзүп алсаң карайсың да. Мен эмне талап кылат элем? Ошо адилеттүү карап коюшса дейм ошо. Же мындай жөнөкөй карапайым адамдардын укугун тебелей берсе болобу? Кылмышка шектүү катары Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Бектур Осмонбаевке карата иш козголуп кармалган. Учурда кыздын абалы туруктуу оор деп бааланып, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Азыр кыздын абалы туруктуу, бирок оор. Перелом средней трети, верхней трети бедра болуптур, ушиб правой почки, ушиб головного мозга, анан ссадины, гематомки есть, бирок азыркы абалы туруктуу. В сознании оор абалда келген, бүгүн жакшы, Кудайга шүгүр. Ал эми Балыкчы шаардык мэриясы укук бузууларды алдын алуу боюнча координациялык кеңеш өткөрдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кыздан кабар алып, мындан ары дагы көмөк көрсөтө тургандыгын билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы жактан тергөө иштери жүрүп атат. Эми кызыбыз боюнча айта кете турган болсок, мына больницага келдик, азыр кызыбызга кирдик. Кызыбыз реанимацияда жатат. Баягы оор акыбалда келип түшкөн деп маалыматтар келген. Бүгүнкү күндө өзүнө келип, баягы ден соолугу кичине жакшы болуп калган учуру. Биздин мэрия тарап жактан колдоо көргөзүп, жардамдарды көргөзүп атабыз. Максатбек Байгазиев бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасап, кылмышкер тиешелүү жазасын алууну өтүнгөн. Аянычтуу мындай жагдай коомчулукта дагы кызуу талкуу жаратып, мыйзам бардык жаранга бирдей экендигин белгилешүүдө. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары.